Программабызды улантабыз достор. Бизге келген кийинки коногубуз дагы бар. Тааныштыралы. Тааныштыралы. Анда дерматолог, венеролог Кундузбек Тургунбеков. Саламатсызбы? Аллерголог десек да болот. Саламатсызбы? Жаңы жылыңыз менен. Рахмат, өзүңөрдө. Көргөнүбүздө кубанычтабыз абдан. Айтыңызчы, биз ушу жаңы жыл деп мандарин, апельсин, ушундай цитрус өсүмдүктөрүн көп жейбиз. Анан кийин ушундай аллергия болгон учурлар да болот. Ал эми бүгүнкү күндө жаш балдар айрыкча көбүнчө. Жаш балдар кайсыл аллергиянын түрү менен жабыркап келишет? Аллергиянын негизи түрлөрү абдан көп. Алардын баарын айтсак убакыт деле жетпейт окшойт. Азыркы убакта чынында балдардын аллергия оорусу аябай эле көбөйдү. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн 20 бейтапты кабыл алсаң, анын ичинде жарымысы балдар аллергия оорусу менен кайрылышат. Кайсыл түрү менен? Түрлөрү аллергиялык дерматиттер деген жалпы аты бар. Аллергиялык контактты дерматиттер. Негизи эң көбүнчөсү тамак аш аллергиясы. Тамак аш аллергия. Туура эмес тамактан чыккан. Туура эмес тамактан, Негизи ушул сиз айтып калган дарттарды, аллергияны алдын алуунун башка эрежелери тууралуу балким биздин телекөрүүчүлөргө айтып өтөсүз. Эң башкы жолдомо бул балдардын ата-энелерине эмне деп айтар элем. Бул диетадан сактаныш керек. Диета дегенде мен ар дайым айтам, мага бейтап келгенде, диетаны туура түшүнүш керек. Адамга диетаны кармаш керек дегенде куруп калат экен. Ачка калат экенмин, тигинден айрылат экенмин, тигинден чектелет экенмин деп. Муну туура түшүнүш керек. Диета бул туура тамактануу деген сөз. Эң биринчиден азыркы учурда негизи тамак аш, тамактануу маданияты аябай эле бузулууда. Өзгөчө жаштарда, мисалы үчүн магазиндеги тамактардан жейт, магазинде. Мисалы үчүн айта кетейин, чипсы кириешки жейт, ачууланган тамак, курулган, специяланган тамактар жешет, таттууларды көп жешет. Фастфудтар да кошулушу мүмкүн. Фастфудтар, өспүрүмдөр фастфудтарды өзгөчө жейт. Жалаң гана эртең менен түштө кечинде да фастфудтарды жешет. Ал фастфудтар деген өзүнүн баасы арзан, сапаты төмөн, жана ар кайсы дам, кандай десем, күчтүү мындай усилители вкуса, ар кандай химикалык заттарга кошулган, дамды аябай сонун кыла турган химикалык заттар кошулат. Ошондуктан муну жегенде, күндөн күнгө жегенде организмде кандайдыр бир аллергиялык реакция пайда боло баштайт. Күндөн күнгө көбөйө баштайт, чогулуп калат. Аллергиянын негизи түрлөрү бар. Негизги эң эки топко бөлүнөт, эң негизги. Бул бат болуучу аллергия жана жай болуучу аллергия. Бат болуучусуна эмнелер кирет да, жай болуучуларына эмнелер кирет? Бат болуучу аллергиясына бул деген кандай бөрү жатыш, крапивница деп коет, бул мындай чоң шишик түрдө кызарып, аябай кызарып чыгат. Жана кеткенде изи жок болуп кетип калышы мүмкүн. Башка жерден чыгышы мүмкүн. Ошондо чыкканда эмне кылыш керек биринчи? Ошондо чыкканда биротоло дарыгерге кайрылыш керек, дерматовенерологко кайрылыш керек. Себеби дегенде териге чыкса, тери дарыгерге кайрылыш керек. Дагы кандайдыр бир астма болушу мүмкүн, жөтөлүп, чүчкүргөндө аябай полиноз болушу мүмкүн. Ошондо аллерголог деген дарыгерге барат. Чүчкүргөндө. Ал эми кайсы мезгилде көпчүлүк учурда ушу аллергияга инсандарга болот? Кышындабы же жайындабы? Мезгилдерди алсак, бул негизи аллергологторго карайт. Бул жаз менен жай мезгилдеринде. Качан жаңы гүлдөп, өсүмдүктөр гүлдөп, өздөрүнүн чаңчаларын бөлүп чыгарган малда, жана ар кайсы жыттар чыгат. Ошол жаз, анан жай мезгилдерде. Анан айтсаңыз, ушу тери оорулары, ушу аллергия баш болуп жугуштуубу негизи? Жок, тери оорулар, негизи тери оорулардын жугуштуу оорулары көп. Аллергияны алсак, аллергия жугуштуу эмес, ал адамдын өзүнүн ичиндеги абалы. Өзүнүн ичиндеги болгон кандайдыр бир сезгеничтиги.
сезгеничи. Мисалы үчүн бир адам ушундай бир жери кычышып кызарып аллергия болуп атса, демек адам коркпой эле койсок болот турбайбы? Коркпой эле койсок болот. Биротоло дарыгерге кайрылыш керек. Айырмасы жок. Ал бат болуучу аллергиябы же жай болуучу аллергиябы айырмасы жок. Сөзсүз түрдө дарыгерге, адиске кайрылыш керек. Мисалы үчүн бизде азыркы учурда адамдар ушундай маданият болуп калды, азыр кандай жашайбыз. Убакыт жок, жумуш чуркайбыз. Дарыгерге да барганга убакыт жок. Барып дарыканалардан, фармацевттерден кеңеш сурайт. Мен бияктан кычып фармацевттер дарыгер болуп калышат. Мун бияктан мен врачка бара албайм. Дарыгерге бар десе деле болбойт. Сиз өзүңүз эле мага кеңеш бериңиз. Бир майды жазып берет, сүртө турган. Ал 50 менен 50-гө билбейсиң, жардам бербейби. Ошондуктан андай болуш үчүн дарыгерге негизи барыш керек. Дагы ошондой. Негизи бизде айыл жергесинде азыр бизде региондогуларда көрүп жатса керек, ал эми региондо кээ бир учурда дерматологдор жок болуп калышы мүмкүн. Анда кандай кылса болот ушундай учурда? Дерматологдун ордуна, дерматологдун ролун педиатр аткарат, же болбосо терапевт аткарат. Эгерде ага мындай бул татаал кырдаал болуп эсептелинсе, жибериш керек. Эми айта кетсек, мисалы үчүн, азыр региондордо биздин терегөөчүлөр караса, көрсө, мен айтар элем, эң биринчи бул туура тамактаныш керек, кызыл, тазыл тамактардан абайлаш керек, мындай ак түстүү, аябай ачуу, аябай таттуу, ширин тамактардан абайлаш керек, цитрустук фруктылардан, тропикалык фруктылардан алыс болуш керек. Негизи аллергия колдонсок да мындай ченемден, өлчөмдөн көбүрөөк колдонуш керек. Эң туура. Жана кандай десем, негизи аллергия бул көбүнчөсү бул тукум куучулук менен коштолот. Мисалы үчүн эки ата энеси, атасы менен апасы аллергик болсо, баласы орточо бир 70%-га эмеси бар, мүмкүнчүлүгү бар да аллергия менен ооруганга. Эгерде бир эле ата энеси болсо, анда 40-50% аллергик болот. Тукум куйт. Кичинекей биздин бир бөбөк кандайдыр бир аллергия менен жабыркап жүрсө, ал убакыттын өтүшү менен, жылдардын өтүшү менен дагы күчөшү мүмкүнбү? Ооба. Бул эгерде аллергиянын кайсы түрү болсо, мисалы үчүн ооруда түрү, татаал түрү да болот. Мисалы үчүн баягы бети кызарып диатез деп коет эмеспи, атопический дерматит деп коет. Кички кезде эгерде бул кандай десем, апасынан башталат да, апасы боюнда болгондо туура эмес, аябай таттууну көп жейт, ачууну көп жейт, мандаринди көп жейт, баягы токсикоз болуп. Ал эми мисалы адамда болгон ушул аллергияны түп тамыры менен жок кылып салуу мүмкүнчүлүгү барбы? Мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде аллергия деген эмне? Аллергия деген бул кандайдыр бир агент, себеп. Эгерде бул себептен алыс болсо, аллергия деле болбойт. Ар бир адамдын өзүнчө индивидуалдуу өзүнүн сезгенчтиги бар, ар бир затка. Анан кийин ушундай кышында көбүнчө боюндарыбыз аллергия болуп кетет да, көбүнчө ушундай кийимден дагы болушу мүмкүнбү? Ооба, кийимден да болушу мүмкүн. Бул баягы кийимге кошулган ар кандай заттар, химикалык заттар коштолсо буга да болот. Бул индивидуалдуу. Мисалы үчүн бирөөнүкү синтетика аябай аллергия, жиркенүү эмеси, сезгеничи болот. Бирөөнүкү эчтекеси деле болбойт. Кээ бир адамдыкы аябай кыпкызыл көйнөк болсо, ага да түскө. Түскө да, ак түскө да, мындай яркий түскө болушу мүмкүн ар кандай. Эгерде жогорку сапаттагы кийимди алса, аллергия болгонго шарт азыраак болот да. Чоң рахмат анда сизге таң эрте келип бизге пайдалуу маалыматты бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызда дерматовенеролог Кундузбек Тургунбеков болду.